Көйкөлө өсүп берекеси ачылган мына бул аянт Ат башы районунун ачык айылдарындагы Курманбек ата кооперативине таандык. Мындагылар жаз башында Россиядагы арпанын Бакула сортунун 1 тоннасын товардык насият түрүндө ачкан, ал 5 гектар жерге жетип, бүгүнкү күндө ар гектарына 50 центнерден айланууда. Климаты катал Ат башы жергесинде бул жогорку көрсөткүчтөрдүн катарына кирет. Аны жаратчан дыйкандардын айтымдарында өздөрүнүн мындай ийгиликтеринин эч кандай деле сыры жок. Тек гана сапаттуу үрөнгө жараша жерди которуштуруп айдоого өзгөчө маани берилсе, төгүлгөн мээнеттин акыбети эселеп кайтат. Бул мезгилге чейин 2 жыл картошка айдаганбыз. Картошка айдап, жакшы пика сортун айдап, ушу жерден 30-40 тонна картошка алганбыз былтыр. 2 жыл алып келдик. Дыйканчылыкта жерди которуштуруп айдаш керек. Антпесе азыр жерлер бузулуп барат. Севорот кылып туруш керек. Картошка айдап, кайра эгин айдап, 2-3 жыл кайра исполнитель айдаш керек. Анткенен жергиликтүү дыйкандар көнгөн адат кылабык язында бир жактуу гана иш алып барышууда. Мунун кесепетинен түшүмдүүлүк жылдан жылга төмөндөгөндөн чыгары, жердин асылдуулугу начарлап жаткандыгына жалпысы күбө. Маселен, Ат башы районунда өткөн жылы кылкандуу данеңдердин ар гектарынан 24 центнерден кызыл суусулса, быйыл дээрлик 7 центнерге кем. Андыктан кырдаалды оң жагына оодаруу максатында суукка байымдуу уруктарды өстүрүүгө багытталган үрөөнчүлүк чарбаларын уюштуруу зарылдыгы курч бойдон. Биздин район боюнча үрөөнчүлүк чарбалардан саналуу гана, ошонун ичинен баягы өзүнүн үрөөнчүлүк чарбанын ишин алып барып аткан 3 үрөөнчүлүк чарбабыз бар. Бүгүнкү өзүңүздөр көрүп аткан Курманбек ата бул үрөөнчүлүк чарбасында өз ишин алгырыктуу алып барып атат. Статус элек. Эми бул өзүнүн талаптары бар. Кудай буйрса быйылкы жылы күзүндө аракет кылып статус алганга жардам беребиз. Учурда тоо баштары карылап, кыштын жакындаганын кабарлаган Ат башы районундагы дан бастыруу өнөктүгүн комбайндардын аздыгы алдаганча аксатат. Өрөөн боюнча болгону 10 гана бар. Ушундан улам керектүү техникаларды сырттан тартууга туура келет. Азыр Кутман таалаларда Коңсаш Ысык Көл облусунан жана Актылар райондорунан келишкен техникалар жыйым терим менен алек. Мен ошо көлдүк механизаторлор менен жакшы мамиледемин. Ошолорду чакырып келгенде 4 комбайн чакырганбыз, анан бирөө бусулуп калып, дагы жакшы 3-өө келип берип, 3-өө жардамы тийип, буюрса Ат башы эгини бүткөнө калды. Кудай буюрса. Эгер тутумуна Ат башы району кирген Нарын облусундагы өнөктүктүн жүрүшүнө назар ташсак, баарысы сыдырга салгандай тегиздеш кыйын. Чөптүн ойдогудай чыкпай калгандыгынан көпчүлүк айылдагылар дан эгиндерин тойтка чаап алууга аргасыз болушту. Натыйжада Теңир Тоо аймагында быйыл ар гектар аянттан 17-18 центнерден гана түшүм жыйналууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсокунов, ЛТР, Ат башы району.